Түз Оодо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. АКШнын 4-чү ири шаары Хьюстонда ташкын болуп, 5 киши каза тапты. Миңдегендер аймактан чыгарылды. Халифаттын жолборс күчүктөрү деп аталган жаш балдар BBC өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ машыктырган өспүрүмдөр менен жолукту. Харвей бороонунан улам Техастагы Хьюстон шаарынын көп бөлүгүн суу каптады. АКШнын 4-чү ири шаарынын айрым бөлүктөрүнө 48 сааттын ичинде 76 сантиметрге чейин жаан жааган. Кырсыкта 5 киши каза тапты. 2000 тургун аймактан куткарылды. Харви бороону АКШнын Техас штатын каптаганы 3 күн өтсө да, Хьюстон шаары дали анын кесепети менен алып бурушууда. Куткаруучулар тик учак, кайык жана унаалар менен жергиликтүүлөрдү аймактан чыгарып жатышты. Синоптиктер штатта катуу борон менен чогуу келген жаан-чачкын рекорддук деңгээлге жеткенин белгилешүүдө. Катуу жабыркаган аймактагы тургундарга айткым келет. Жардам сиздерге жетет. Мен бир гана коркпой, сабырдуулукка чакырам. Чоң же чакан кайыгы бар тургундар дагы куткаруучуларга кошулуп жардам берип жатышты. Бирок ташкындан кийин шаардын ишин суу каптап, анын агымы катуу болуп жатат. Көптөр кайыктарын башкара албай коркунучка кабылууда. Буга окшош абалда туура эмес чечим өлүмгө алып барышы ыктымал. Биз Кудайга сыйындык. Биз куткарылдык. Кудай сактады. Абдан ыраазыбыз. Суу ташкынга жергиликтүүлөр даяр эмес болчу. Жаан да эле катуу жаап жатат. Жана ал жакын арада токтобойт окшойт. Кошмо Штаттардын 4-чү ири шаарында табигый кырсыктан улам иш токтоду. Шаарга алып барчу жолдор жабылды. Каладагы 2 аба майдан дагы жабылып, 3000 аскер жардамга тартылды. Президент Трамп кризиске баткан шаарга эртең келет. Түз Оодо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Индиянын соту атактуу диний лидер Гурмет Рам Рахим Сингти 2 аялды зорлуктаганы үчүн 20 жылга кести. Сот өкүмгө жар салгандан кийин Сирса шаарындагы Гурунун тарапкерлери унааларды өрттөп, башаламандык уюштурду. Өткөн аптада диний кызматкер камакка алынганда Харьяна жана Пунджаб штаттарында кагылышуулар болуп, 38 адам каза тапкан. Багдад шаарынын чыгышындагы базарда жардыргыч зат калган унаа жарылып, кеминде 8 адам каза тапты. Бул аймакта негизинен шиит мусулмандары жашайт. Жардырууга өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ жоопкерчиликти алды. Экстремисттик топ 2015-жылы дал ушул аймакта жардыруу уюштуруп, ондогондор курман болгон. Мьянманын Ракхайн штатында 2 күнгө созулган кагылышуулардан кийин миңдеген рохинджа мусулмандары аймактан аргасыз жер которду. Алар негизинен Бангладешти көздөй качкан. Бирок мамлекеттин чегарачылары рохинджа мусулмандарын өткөрбөй жатканы кабарланууда. Өткөн жума күнү рохинджа согушкерлери 30 башка полиция бекетине кол салгандан кийин кагылышуулар башталган. Ал тапта Рим папасы ноябрь айында Мьянмар жана Бангладешке расмий иш сапар менен бараарын жар салды. Кытай Гималайдагы талаштуу чегара аймагындагы Индия менен чатак чечилди деп билдирди. Доклам аймагындагы келишпестиктен улам 2 мамлекеттин аскерлери тирешүүгө жакындаган. Кытай менен Индия 2 ай бою сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, дипломатиялык туюкка кептелген. Бейжин аймакта жаңы жол кура баштаганда Индияга нааразы болгон. Чегарадагы аймакты Кытай жана Индиянын жакын өнөктөшү Бутан талашып келет. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун Ирак жана Сирияда көзөмөлдөгөн аймагы азайып бара жатат. Бирок жихадчылар артка чегингени менен алар жөн кеткен жок. Урандыга айланган аймактарда аскердик даярдыгы бар. Экстремисттик идеологияга сугарылган жаш балдар калууда. Жихадчылар 2000ден ашуун баланы машыктырган деген жормолдор бар. Экстремисттик топ халифаттын жолборс күчүктөрү деп атаган жаш балдар тууралуу атайын баяндама. Жаш баланы жанкечти кылып даярдоого көп убакыт талап кылынат. Алардын машыгуусу бул жерде башталат. Ракка шаарында өспүрүмдөр жаныбардай эле капаска камалган адамды карап турушат. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ бул адам аялды мазактады деген өкүм чыгарган. Экстремисттик топ Мосул жана башка аймактарда жаш балдардын башын айлантып, өзүнө тартып жатканы ушык.
Ийим тобу майдан тилкесинен тышкары ар бир үйгө жана мектептерге чейин барып, өзүнүн радикал идеологиясын таркаткан. Экстремисттердин пропаганда видеолорундагы ырларды мектептеги жана бала бакчадагы жаш балдар жатка билет. Усам жана Якубдагы айтылган ырларды билишет. Алар өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топту эч качан унутпайт окшойт. Усам мектепте бизге жихад жөнүндө сабак өтүштү. Жангечти болгон кандай экенин айтып турушчу. Бизге курал колдонууну, автоматты кантип тазалоо керек экенин үйрөтүштү десе, Якуб алар коркунучтуу болчу. Кааласа бирөөнүн башын кесип салышчу деп айтты. Башир Мосулдагы мугалимдердин бири. Жаш балдар экстремисттик идеологияны тез эле өзүнө сиңирип алат. Мектептерде сабактар аркылуу өспүрүмдөрдүн башын айлантып, аларды даярдаса болот. Андан соң алар аскердик машыгуудан өтүп согушка жөнөшөт. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ аймакты басып алганда мектептердеги окуу планды өзгөртүшкөн. Балдарга убакытты бомбадагы саат аркылуу көрсөтүп, чоң, кичинекей, узун же кыска деген сөздөр куралдар аркылуу түшүндүрүлгөн. Дене тарбия сабагында Калашников автоматын тазалаганды үйрөтүшкөн. Көптөгөн куралчан топтор жаш балдарды согушта колдонуп келген. Бул кадам согуш кылмышы катары саналат. Бирок ийим тобу аны өтө натыйжалуу ишке ашырганы бышык. Түркияда мен Махмудка кезиктим. Ал Сирияда козголоончулар менен бирге андан кийин өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко кошулуп согушкан. Ал убагында качып кеткен. Бирок катасы өзүнө жана үй бүлөсүнө өтө оор болду. Мен артка кайтканда мага сен оң болбосо уйронсуң деп айтышты. Мен сен болсом эч качан аларга кошулмак эмесмин дешти. Сен адам эмессиң деп айтышты. Мен ал сөздөрдү эч качан унутпайм. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ бир гана шаарларды талкалаган жок. Экстремисттик топ аймактагы бир муунун тагдырына балта чапты. Алардын келечеги бүдөмүк абалда. Урандыга айланган көчөлөрдү кайра куруп чыгуу оңой. Ал эми жергиликтүүлөрдүн турмушун калыбына келтирүү абдан оор болмокчу. Эми спорт. Ливерпуль өз талаасында мыкты ойноп, Арсеналды 4-0 эсебинде утуп алды. Юрген Клопптун командасы 2-нчи орунга жылды. Алар Манчестер Юнайтедтен 2 упай артта келе жатат. Ал эми Арсеналдын тренери Венгер оюнду катастрофа деп мүнөздөп, күйөрмандарды команданы колдоого чакырды. Теннис. Нью-Йорк шаарында АКШнын ачык чемпионаты башталды. Бирок негизги жаңылыктар мелдештен ким баш тартканы тууралуу болуп жатат. Анди Мөри травмадан улам мелдешке катышпайм деп билдирди. Буга чейин Новак Джокович жана Стан Вавринка чемпионаттан баш тартышкан. Демек 20 жолку Гранд Слам уткан Роджер Федерер оңой эле финалга жете алат. Аялдар арасында болсо Серена Вильямс жана Виктория Азаренко мелдешке катышпайт. Формула 1. Бельгиянын Гран-присинде Луис Хамилтон мыкты чеберчилигин көрсөтүп, Себастьян Феттелден биринчи келди. Жарыш өтө кызыктуу болду. Эки спортчу катуу атандашып, Хамилтон 2 гана секунд Феттелден алдыда жүрдү. Сезонду толугу менен алганда биринчи орунда турган Феттел 7 упайга Хамилтондан алдыда келе жатат. Жаңылыктардын соңунда адаттан тыш фестиваль тууралуу. Сербияда орто кылымдын фестивали башталды. Европанын 17 мамлекетинен келген тургундар чогулуп, ар түрдүү мелдештерге катышмакчы. Конокторго байыркы ырлар сунушталып, даамдуу тамактар дагы жасалат. Уюштуруучулар 14-чү кылымга негизделген фестиваль аркылуу тарыхты дагы үйрөтөлү деген үмүтү бар экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузда каласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог макала жазып, сүрөт тасма тартып салып турсаңыздар, биз аларды бөлүшүп турабыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.